Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Sizge sorum uylөнгөндөн кийинчи. Анан ошо кечинде жатарда коштайын дегенде каршы болсо ошо күнөө эмеспи? Ошону билейин дегем. Экинчи суроо. Ким каршы болсо, ким макул болсо? Керинчегинде. Анан экинчи сурооңуз? Экинчи суроом аял киши менен эркек киши урушуп атканда аял кишинин үнү үйдө катуу чыкса, бул да күнөө эмеспи? Анан үчүнчү суроом никени жаңылашса болобу? Ушуларга жооп берип койсоңуз. Сизге да суроо берсем болобу? Азыр эгерде телефондо аялыңыз болгондо ал кандай суроолорду берет эле деп ойлойсуз мага? Билбейм ал кандай суроо. Ал дал ушуну айта эле, балки мисалы үчүн мен үнүм чыгарганга мажбур кылат, эгер чаап жиберген болсо, же башка кылган болсо деп айтышы мүмкүн беле? Же мисалы үчүн күйөөм мени төшөгөнө чакырган убакта өз бетин жуубай келет, ошон үчүн баш тарттан же төшөктөр кир же курсак ач мисалы үчүн деп, же болбосо ушуга окшогон бир нерсе айтыш ыктымалы бар беле же кандай? Мисалы үчүн айтайын дегеним, эркектер дайыма сүйлөгөндө аялдарга айып коебуз да. Анан ошол эле учурда айымдардын дагы өздөрүнүн бир бизге айта турган кептери барбы деген суроо келбей отур. Рахмат бир тууганым. Мен сиздин суроолорго жооп берүүгө аракет кылам. Биринчиси, эгерде күйөөсү, жубайы аялын төшөккө чакырган учурда аялда айыз болуп аткан болсо, этек кири келип, же нифас көрүп турган болсо гана ошол күйөөсүнүн жыныстык жанагы каалоосун кандырууга уруксат берилбейт. Бул учурда бирок жакшы мамиле кылып, өп жытташканга уруксат бериле берет. Ал эми андан башка учурда аялы күйөөсүнө дароо жооп бериш керек болот, анткени ошону менен үй бүлөнүн биримдиги сакталат. Ошол эле учурда ошол эркектин да аялдын да таби тарта турган болуп, эркек өзүн карап, колтук башын карап, кийимдерин карап, тиштерин карап, жакшатырлардан коюнуп, ошол аял дагы ошол бир күйөөдөн бир ырахат ала тургандай таризи жасанып барыш керек. Анан мен болушум ушул деп барып эле баса калган болсо эле, эркекте аялдын көңүлү ачылбай калса, анда ырахат ордуна келбей калат. Ошондуктан арызданган эркекте арызданган аялдар экинчи тараптын да каалоосун карап койгон жакшы. Экинчи маселе боюнча, аял үнүн бийик көтөрсө дейт, эми үйдө бийик көтөрүлүп кете берет, ага эч нерсе болбойт, бирок көтөрсө боло берет экен деп кыйкырып алган такыр дагы жакшы эмес. Бирок эмне үчүн ал үнүн көтөрдү деген суроого дагы эркек өзүнчө жооп берүүгө аракет кылыш керек. Анткени эркек, чыныгы эркек, аял зат ачууланса деле, кыйкырса, үнүн көтөрсө деле, анын ошонун сунчпай угуп коюп туруп, бирок аял болгон үчүн кайра сүйө берсе, мага сен кыйкыргансың, мени урушкансың, мени мындай дегенсиң деп аялды жек көрүп калуу, бул ошол эркектин өзүнүн табияты аялдыкындай болуп кал дегендикке жатат. Эч убакта аялдын бир айткан сыны үчүн, анын башка нерсе үчүн кандай гана кыйын чечендер, кандай гана кыйындар, кандай гана жут башкаргандардын бардыгы керек болсо аялын урушун укканга мажбур болгон. Күндөрдүн бир күнүндө Азирети Умарга башка бирөө аялынын ачуулангандыгын, аялынын баш бербеген ажан экендигин арызданганы келсе, Азирети Умардын аялы Азирети Умарга сүйлөп жаткан экен наалып, андай мындай деп. Азирети Умар кул уйпун чукпай баласын эркелетип башынан жыттап угуп олтурат дейт. Көрдүңүзбү? Эмне үчүн? Анткени ошол эркек дагы Азирети Умар эркек, Азирети Умар кайсы бир көчөгө түшкөн болсо, башка шайтан башка көчөгө өтүп кеткен адам болгон. Ал эми биздикилер аялдарыбыз кыйкырган учурда дарабага кошулуп кыйкырып мушташып кетебиз. Бул биздин алсыздыгыбыз, бул биздин тарбиябыздын жоктугу, биздин ыйманыбыздын алсыздыгынан кабар берет. Аялдар биз үчүн бизге сүйүүгө мындай бир ылайыктуу адеми жандар деп айтсак туура болот. Ал эми никени жаңыртуу боюнча жөндөн жөн эле жаңырта берүү, албетте бул курсагы адам эле кайра тамак иче берсеңиз ошондой эле кеп, анын зарылчылыгы жок, бирок талак түшүп калган учурдан да аны атайын адис молдокейге кайрылып сурап көрүш керек. Саламатсызбы? Саламатчылык, Кудайга шүгүр. Ассаламу алейкум деп айтканды билесизби тууганым? Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Рахмат сизге. Кулагым сизде. Менин эки суроом бар эле. Биринчи суроом, мен уулду болгондон кийин 7 күндөн баламдын чачын алып туруп, ооба. Ошону куруп атканды коюп, кийин ошону жоготуп жүрдүм да, мен таппай калдым кийинчи. Анан кийин ошону кандай кылып неме кылсам болот? Биринчи суроом. Немеси анан экинчи суроом неме? Аял киши жөнүндө неме уялбай эле сурай берейин. Баягы немеден келинчегим төшөккө жатайлы десе кача берет да. Эме кылыпчы, балам карайм, аны карайм, эртең бүрсүгөн ушундай. Ошол нерсе жөнүндө кичине жооп берип коесузбу деген сураачы. Просто мен катуураак айтып калсам да болот, эми көңүлүм түшүргүм келбейт да. Биринчи маселе боюнча, чач боюнча, чачты жоготуп берсеңиз зыяны тийбейт болгону болжолдоп берип койсоңуз болот. Менин эсебим боюнча азыркы чачтар ошол 200 сомдун тегерегинде болот. Анткени чач таразага тартып, ошол тартылган салмак